УКМК депутаттар менен экс-чиновниктердин тобу бийликти басып алмак болгон. Жүргүзүлгөн акчам иш-чаранын алкагында шайлоодон кийин дароо өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жана бийликти күч менен басып алуу максатында чагымчылдык уюштурууну пландаштырган адамдардын тобу боюнча маалымат алынган. Иликтөө иштердин жүрүшүндө айрым бир деструктивдүү саясий күчтөр, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттары жана мурдагы чиновниктер жетектеген адамдардын тобунун кылмыштуу иш-аракеттери тууралуу төгүндөлгүс далилдер алынган. Бул боюнча УКМК тарабынан бийликти күч менен басып алууга даярдануу боюнча сотко чейинки өндүрүш иши козголуп, башкы прокуратура тарабынан ведомстволор аралык тергөө тобу түзүлгөн. Алдыдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин бул топ айрым саясий күчтөрдүн, анын ичинде шайлоодо утулуп калгандардын колдоосуна таянып, Бишкек шаарынын аймагында кырдаалдык курчутуу менен массалык наразычылык акцияларын, укук тартибин сактоочу күчтөр менен кагылышууларды уюштуруу аркылуу бийликти күч менен басып алууну пландаганы аныкталган деп айтылат билдирүүдө. Шектүүлөрдүн атайын адамдарды топтоп даярдык көргөнү белгиленет. Бул максатта кылмыштуу топ бийлик күч менен басып алууга түрткү болуу үчүн 1000ге жакын агрессивдүү жаштарды массалык наразычылык акцияларын уюштурууга топтоп, алар менен мамлекеттик түзүмдөргө каршы идеологиялык мамиле жасоо багытында системалуу жолугушуулар өткөрүлүп, башаламандык чыгаруу пландары талкууланган. Аталган күчтөрдүн кылмыштуу аракеттерине бөгөт коюу максатында бүгүн 26 ноябрда УКМК менен Ички иштер министрдин алардын активдүү катышуучуларынын жашаган жеринде жана алар ижарага алган кеңседе тинтүү жүргүзүшкөн. Анын натыйжасында кылмышка даярдангандыгын тастыктаган документалдык материалдардан тышкары ок атуучу куралдар, ок-дарылар жана баңгизаттар табылып алынды деп айтылат УКМКнын билдирүүсүндө. Иликтөө иш-чараларынын жыйынтыгы жана тергөө учурунда алынган төгүндөлгүс далилдердин негизинде башаламандык уюштургусу келген топтун 15тен ашык активдүү мүчөсү кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу чечими кабыл алынды. Учурда бул иш боюнча тергөө амалдары уланып, аталган топтун башка мүчөлөрү аныкталып, алардын аракеттерине да тиешелүү юридикалык баа берилери айтылат.